Саламатсыздарбы урматтуу спорт сүйүүчүлөрү жана футзал көрөрмандары. Эфирде Sport Live көрсөтүүсү. Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын финалдык оюндарын баяндап беребиз. Экрандан алыстабаңыздар. Биринчи лига 3-орун үчүн болгон катуу тирешүү Динамо УВД жана Юнитрас командалары ортосунда болмокчу. Анда эмесе баштайбыз. Динамо УВД командасы оюндун алгачкы эле минуталарынан тартып, тизгинди өз колуна ала алышты. Бул учурда Юнитрастын оюнчулары күчтүү атаандашууну көрсөтүп, каршылашынын чабуулдарын кайтарып жатты. Динамо УВД командасынын чабуулчусу өзүн жакшы көрсөтүп, эсеп санын ачты. Андан көп узабай эле Юнитрас командасы да жооп кылганы жетишти. Динамо УВД командасы дарбазасына экинчи голду да өткөрүп алышып, биринчи бөлүктү 2-1 эсебинде жеңилүү менен аяктады. Калыстын экинчи бөлүктү баштоого болгон ышкырыгы менен топ оюнга кошулду. Экинчи бөлүктө Динамо УВД командасы 1 гол киргизип, эсепти теңдеп, кийинки минуталарда чоң интрига болоорун билдиришти. Оюндун акыркы секундаларына чейин эки командага тең гол киргизүү абдан кыйынга турду десем болот. Биринен өтүп, бири тез чабуулдарды жасап, эң акыркы секундаларда Юнитрас командасы каршылашынын контр чабуулун өткөрүп жиберип, өз дарбазасына жок жерден 1 гол киргиздирип алышты. Динамо УВД командасы контр чабуулдан киргизген голдун жардамы менен 3-2 эсебинде жеңишке жетишип, бул жылкы сезондо 3-орунга ээ болушту. Албетте бул жетишкендик менен Ош облусунун атынан чыккан Динамо УВД командасын куттуктап кетмекчибиз. Ал эми Юнитрас командасына кийинки жылкы сезонго ийгилик каалайбыз. Архитектура Жапалак. Бул эки команда бүгүн чемпиондук үчүн ат салышмакчы. Айта кетчү нерсе, эки командага тең финалдык оюнга чейин жетип келүү оңойго турган жок. Албетте, бул чоң мээнетти талап кылды. Андыктан кайсы команда чемпион болбосун, финалдык баскычка чейин жетип келүүнүн өзү чоң ийгилик деп айта алам. Анда эмесе баштайбыз. Бул финалда аябай кооптуу чабуулдарды, мыкты оюнчуларды жана көп сандагы кооз голдорго күбө болдук. Жапалак командасы оюндун алгачкы минуталарынан тартып, бир канча голдорду жаратып, атаандашынан мыктылыгын көрсөтө алышты. Ушул оюнга чейин жеңилүүнүн даамын татып көрөлүк архитектура командасы бүгүн атаандашынын чабуулдарын кайтара албай, биринчи бөлүктү жеңилүү менен аяктап олтурат. Экинчи бөлүктө архитектура командасы бир аз жандана түштү. Бир нече гол киргизип, эсеп санын кыскарта алышты.
Ал учурда Жапалак командасы ишенимдүү түрдө оюндун темпин өз колдоруна алышып, көп шашпастан гол киргизүүгө ыңгайлуу учурду күтүп жатышты. Архитектура командасынын шаштысы кетип, эсепти теңдөөгө аракет кылып турушту. Бирок ал аракеттер жакшы натыйжа бербегендиги өкүндүрөт. Калыстын финалдык ышкырыгы жаңырып, Жапалак командасы 5-3 эсебинде жеңишке жетишип, 1-лиганын чемпиону болуп табылды. Чемпион болгон Жапалак командасын бул ийгилиги менен куттуктайбыз. Ал эми архитектура командасы кийинки жылкы сезондо өздөрүн кайрадан сынамай болушту. Бул командага да чоң ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Ушуну менен чемпионат соңуна келип жетти. Сиздердин кызматыңыздарда Улукбек Салиулу жана Айдын Токтосунов болдук. Спортту сүйүңүздөр, спорт ден соолуктун булагы.